Саламатсыздарбы, урматтуу спорт көздөрү, эфирде Таймаш спорттук көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздү Сузак районуна караштуу Багыш айыл аймагынан алып көрсөтүүнү туура көрдүк. Бул жерде Советтер Союзунун баатыры Тукубай Тагараевдин жаркын элесине арналган спорт оюндарынын бир нече түрү боюнча чоң мелдештер башталды. Алгач волейбол оюну боюнча жүргөн таймаштар сиздердин назарыңыздарда. Биздин достук Багыш айыл ынтымагынын кезектеги спорт майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эмесе бүгүнкү спорт майрамын ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Çok rahmat. Bizden çıkan jigitimiz, ошол достук Багыш айыл ынтымагын уюштурган ушул айыл өкмөттүн ичинде бизден ошол райондун айыл өкмөттүн ардактуу атуулу бизнес чөйрөсүндө жүргөн белгилүү бизнес инсаныбыз кемтигибизди колдон алып, оорубузду, жүгүбүздү баарын колдон алып ушул бүтөп келе жаткан биздин демилгелүү жигитибиз Гүлжигит Жумаев сиздердин алдыңыздарда уюштуруучулар негизги. Ошондуктан азыркы биринчи сөздүн кезегин ушул достук Багыш айыл ынтымагынын төрагасы Гүлжигит Жумаевга сөздү берип коелу. Жылда өтүп келаткан иш-чарабызга ар дайым сиздер келип жүрөсүздөр. Көбүн эсе мынакей агайларды да көрүп атам. Биз терең ыраазычылык билдиребиз. Şu волейболдун өнүгүүсүнө салым кошуп келаткан агайлардын баарына тең ыраазычылык билдиребиз. Мына быйылкы жылкы өтүүчү иш-чарабыз 10-чу жолу өтүп атат. Биздин максатыбыз эмне? Ушу биздин жаштарыбыз командалык түрдөгү спорттор менен көбүрөөк алектенсе экен деген. Себеби ар бир жумушту аткарууда команда болуп иштөө менен командалык духту кармап ошол оюндун ичинден баштап жалпы мына жашоодо дагы bir komanda болуп иштегенди ынтымакка келип, ынтымактуу болгонду үйрөнүүгө чоң бир өбөлгө деп эсептейбиз. Биздин эң чоң сүйүнүчүбүз бул жылы биз мына коомдук бирикмелерибиз Сузак биримдиги коомдук бирикмеси менен бул иш-чараны чогуу жасап жатабыз. Кудай буйрса дагы чоңураак масштабта жылдан жылга дагы өстүрүп ушул турнирдин деңгээлин көтөрүү максатыбыз бар. Мынакей агайлар ар дайым жакшы жардамын көмөгүн көрсөтүп келатат. Ошондой эле биздин райондук жана жергиликтүү муниципалитеттин жетекчилери дагы буга колунан келген жана билим берүү тармагында жетекчилик дагы салымын кошуп келатышат. Биз сиздерге баарыңыздарга тең ийгилик каалайбыз. Адилеттүү, жакшы өткөрүп алалы. Эң күчтүүлөр, татыктуулар жеңсин. Бар болуңуздар. Чоң рахмат. Ушул идеяга дайыма көмөктөш болуп көмөк көрсөтүп келе жаткан биздин борбордо уюшулган Сузак биримдиги коомдук бирикмеси бар. Мына биргеликте өткөрүп жаткан биздин ошол жактан келген өкүлүбүз коомдук Сузак биримдиги коомдук бирикменин төрагасы Марат Нуралиев. Бул достук Багыш коомдук бирикмесинин демилгеси менен мына бүгүн өтүп жатат. Биз Сузак биримдиги коомдук бирикмеси да буну колдоп, бул жаштарды ушул жашоонун сергек мүнөзүнө үндөө, спортко шыктандыруу. Ошондой эле бул спорт менен машыккан балдарыбыз булар дени сак болот, ден соолугу бекем болот. Албетте патриот да болушат. Патриот болууга тийиш. Себеби дегенде
мен bir эле мисал айтып кетейин. Малайзиянын премьер-министри болгон Махатхир Мухаммад деген. Ошол 23 жылда өнүкпөгөн эле бир мамлекетти дүйнө жүзүндө эң алдыңкы экономикага айландырган да. Ошол кишиден мындай суроо беришкенде, Кыргызстанды биз кантип өнүктүрөбүз? Кыргызстанды кантип өнүктүрөбүз дегенде, анан баарыбыз ойлойбуз да бир какой-то экономикалык бир программаны айтат, тигини буну айтат деп. Бирок ал киши мынтип айткан. Кыргызстан өнүгүш үчүн силер Кыргызстанды мекениңерди сүйгүлө деп. Ошон үчүн эгерде биз мекенибизди сүйө турган болсок, патриот боло турган болсок, ошол учурда мамлекет өнүгөт. Мен ойлойм бул жаштар, өзгөчө мына спорт менен машыккан балдар, сиздер эң патриот болосуздар. Мамлекет сүйгөн адамдар силер болосуңар. Балким Кыргызстандын келечеги да уже силер болосуңар. Эртең араңарда келечектеги депутат, келечектеги Кыргызстанды өнүктүрө турган адамдар болушу мүмкүн. Ошон үчүн баардыгыңарга ийгилик каалайм. Спортту сүйгөн менен биргеликте элибизди, жерибизди да сүйгөнгө чакырам. Бүгүн ушул жерде тизилип тургандар баардыгы мекенди сүйүүчүлөр деп ойлойбуз. Мекендин патриотторду, эртеңки биздин келечектерибиз мына ушул жигиттер болмокчу. Ушул жигиттердин арасынан эртеңки чемпиондор чыгышы күтүлөт. Мына ушундай оюндун башаты ушул жерден башталып атат. Эртең дүйнөлүк аренадан көрүүгө аракет кылабыз. Эмесе азыркы сөздүн кезегин ушул Сузак коомдук бирикмесинин орун басары, маданият көп жагын тейлеп жаткан уюштуруучулук, ошондой эле Калпак күнүн белгилеп Кыргызстанга ушул мыйзамга киргизип аткан биздин автор жигитибиз ушул Багыш айыл өкмөтүнөн болот, кинорежиссер, өзү шоумен, бир канча фильмдердин автору, режиссер Рысбек Жабиров. Бүгүнкү ушул сапка айланган өрөн ынтымагы атындагы волейбол боюнча турнирге куш келипсиздер. Ошондой эле ушул турнирди өткөзүп жаткан, уюштуруп жаткан Достук Багыш айыл ынтымагы коомунун мүчөлөрүнө, жетекчилигине, ошондой эле колдоо көрсөтүп жаткан, өнөктөш болуп жаткан Сузак биримдиги коомдук бирикмесинин жетекчилигине, мүчөлөрүнө ушул кол чабуулар менен терең ыраазычылык билдирип кетүүгө уруксат этиңиздер. Кыргызда жакшы сөз бар, жалгыздарак бак болбойт деген. Ошон үчүн кандай болгондо дагы эл менен бардык нерсе ишке ашат, эл менен элсиң дейт. Ушул жерде сиздерди даярдап алып келген мугалимдерге, ошондой эле ушул жерде калыстык кылып уюштуруп жаткан мугалимдерге дагы чоң ыраазычылык, адилеттүүлүк жеңсин, эң күчтүүлөр жеңсин. Менин бир гана айтарым, азыр мен сөз айткан сайын ура деп пикир турасыңар. Спорт! Ынтымак! Волейбол! Жашасын! Бүгүнкү таймаштын өтүшү боюнча Байге фонду уюшулган. Андан кийин кубоктор бар, сыйлуу белектер тапшырылат. Жалпы оюндун жүрүшү боюнча эң мыкты чабуулчу жана эң мыкты коргоочу деп эки номинацияда дагы белектер берилет. Ошолордун ичинден мынакей кече агайда жогоруда айтып өттү. Кайсы мектепкече ийгиликке жетишкендигин, кайсы мектептер биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алган жөнүндө. Волейболго жалпысынан 30 000 сомдук байге фонду каралган. Анын ичинен биринчи, экинчи, үчүнчү орун жана ошо оюндун жүрүшү боюнча судейский коллегиянын ошо немеси каралат, каржыгоосу. Анан жалпы ушул бүгүнкү оюн өтүшү боюнча. Анан бул жерде дагы бир маалымат берип, ушу сиздердин алдыңыздарда мынакей конок катарында чакырдык. Биздин коомдук бирикменин активдүү мүчөлөрүнөн жылда биздин ушу иш-чараларга катышып, былтыркы жылы баскетболду каржылап берген, бул жылкы ушу волейбол турнирин каржылаган агайымыздарды тааныштырып, анан ошого бир алкыш айтып коелу деп атабыз. Кол жаап койсоңуздар.
Урматтуу спорт каармандары, волейболдук таймаштар бүйүр кызыткан маанайда жүрдү. Мелдешке Сузак районундагы мектептерден 30 команда катышты. Жыйынтыгында Кыз-Көл айыл аймагынан келген Шабданбай Абдыраманов атындагы орто мектептин окуучулары 1-чи орунду жеңип алышты. Ал эми 2-чи орунда болсо Ленин айыл аймагына караштуу Абсамат Тажибаев атындагы орто мектептин окуучулары болушту. Байгели 3-чү орунга Курманбек айыл аймагында жайгашкан Мамат Камбаров атындагы жалпыга билим берүүчү мектептин волейболчу жигиттери жетишти. Урматтуу спорт каармандары, көптөгөн көрүүчүлөрдүн, ошондой эле башкартуучулардын айтымына караганда, өрөөн ынтымагы аталышындагы волейболдук турнир жогорку деңгээлде өткөндүгүн билдик. Волейболдук мелдештүү улай эле Советтер Союзунун баатыры Тукубай Тайгараевдин жаркын элесине арналган футболдук мелдештер да жүрдү. Спорт оюндарынын падышасы аталган футбол оюну боюнча мелдештерде 32 команда жашыл майсаңда топ сүрүштү. 1-чи орун Акматалы Базаров атындагы орто мектептин жаш булгары топ чеберлерине ыйгарылды. Ал эми 2-чи орунда болсо Көкжаңгак шаарында жайгашкан Михаил Васильевич Ломоносов атындагы орто мектептин оюнчулары болушту. Байгели 3-чү орун Барпы айыл аймагындагы Токтосун Темирбаев атындагы мектеп гимназиясынын жаш футболчуларына ыйгарылды. Баса бул оюндарда өрөөн ынтымак аталышында өттү. Бул турнирибиз уже 5-6 жылбы көп жыл болуп калды өтүп аткандарына аябай жакшы. Азыркы жаш таланттар өтө өсүп келатат. Бул кичи футбол өтө популярдуу болуп келатат. Өтө таланттуу балдар өтө көп чыгып атышат. Биздин даярдык аябай жакшы болчу. Биздеген агай бизди аябай катуу даярдаган. Биз усердно даярданганбыз. Ошо жакшы деп. Дайыма ушу мектепте футбол ойноп турасызбы? Ооба, Көкжаңгак шаарынын Нуйулмос атындагы 6-чы орто мектебинде ойнойбуз. Ошонун атынан да келдик. Урматтуу спорт каармандары, спорт оюндарынын командалык түрлөрү менен бир мезгилде Советтер Союзунун баатыры Тукубай Тайгараевдин жаркын элесине арналган эркин күрөш боюнча өспүрүмдөр арасында 7-чи эл аралык мелдешта орун алды. Аталган турнирге Өзбекстан, Казакстан жана күрөш килеминин ээлери катары саналган Кыргызстан мамлекеттеринен 600дөн ашуун жаш балбандар күч сынашты. Өзбекстандан 2 чемпион, кадеттен 2 чемпион республикасы келди. Анан кийин 15 жашка чейинки балбандар Намангандан дагы 2 чемпион келди. Кечеги жума Нарын шаарында болуп өткөн Кыргыз республикасынын биринчилигинен 4 чемпион келди. 2 финалист келди. Быйыл Кудай буйрса даярдыктарыбыз жакшы бардыгы. Кудайга шүгүр. Элибиз бар экен, журтубуз бар экен, демөөрчүлөр бар экен. Ошолордун деңгээли менен өтүп атат жарышыбыз. Балбандардын даярдыктары жылдага караганда күрөштүн деңгээли көтөрүлгөндөй, кыйла көтөрүлүп, балбандарыбыз жакшы күрөшүп атат.
Багыш айыл өкмөтүндө Тукубай Тайгараевдин 7-чи жолку турнири болуп жатат. Аны жетектеген Караев Ыктыяр агай ушул бүгүн чоң мелдеш өткөрүп атат Багыш айыл өкмөтүндө. Ошого биздин айыл ынтымак алыстан келген конокторду, 7 областтан келген агай окуучулардын баарын өзүбүз үйлөргө апарып, тамак аштарын, жатаканаларын биз кол кабыш кылып жардам кылып атабыз. Мисалы мен нарындан 5 агай жана окуучуларым мага тийди. Мен 2 күндөн бери өзүм үйүмдө тамак аш, жатаканасын өзүм каржылап карап атам, жардамдашып атам. Бүгүнкү мелдештин катышуучулары жана мыймандары мен эмне дейм? Тукубай Тайгараев биздин Багыш айыл өкмөтүнүн тургуну болгон, биздин абабыз болгон. Шунун Тукубай Тайгараевдин жаркын элесине арналган мелдеш Советтер Союзу маалында дагы 1979 жылдан баштап өтүп келатат. Бирок Советтер Союзу кулагандан кийин 2014 жылдан бeri кайрадан жаңыртып өткөрүп атабыз. Себеби башта Советтер Союзунда 23 февралда өткөн болсок, ал маалда 23 февраль ошондо майрам болгон, ошо майрамга карата кышында өткөргөндө дагы Кыргызстандын ар булуң бурчунан келип катышкан. Азыркы маалда эл аралык турнир болуп 14 жылдан баштап өткөрүп жатабыз. Бул турнирдин башталышынын себеби биздин ушу Багыш айыл өкмөтүндө Октябрьский айылында жана ушул ар бир Багыш айыл өкмөтү караштуу айылдарда эркин күрөш боюнча жана спортко машыккан балдар, кыздар көп болуп, анан элдин талабы боюнча кайрадан ушул мелдешти эл аралык турнирге биздин дөмөрчүлөр, мына Сузак ынтымак коому, Достук Багыш айыл коому, ошондой эле Октябрь спорт мектеби, Багыш айыл өкмөтүнүн жетекчилери, ошондой эле районо, ошо бардык жетекчилер менен бирге ушу чечип ар бир жылда өткөргөлө жатабыз. Кызыл трикочон балбан Төлөбаев Усман Багыш айылынан, көк трикочон балбан Салиев Абдулазиз Ратбек Санатбаев спорт мектебинин Жалалбек шаары. Tuşa verdin mi öyle? Dört bay göktür kaçan kullanma. İyi kupay. Birinci bölüm 6-7 aslında. İyi kupay göktür kaçan kullanma. Asıl kafir. Evet kupay. Güreş toplatırsın. Asıl kafir. Narım. Kupay meydanına Cengiz'e Salih Abdulaziz yetişti. Ratbek Sanatbayev sport mektebi. Abdulaziz, азыркы беттешүүдө абдан мыкты ыкмаларды көрсөтүп, атаандашын жеңип чыктың да. Бул беттешүүгө даярдыктар кандай болду? Кимде машыгасың? Негизинен эле эмне себептен спорт оюндарынын ичинен ушул күрөштү тандап алдыңдар? Буга чейин катышып, биринчи орундарды алгам. Жалал Абад областын уткам. Дагы калган областтардан чемпион болуп келгем. Кыргызстан чемпионатына катышып 3-орунду ээлегем.
Ушуну менен Тайма спорттук көрсөтүүсү аяктады. Программанын автору жана тасмага түшүргөн телеоператор Маматкадыр Маматалиев, монтаждаган видео инженери Самат Сатыбалдиев. Дайыма спорт менен машыгып чыңден солукта болуңуздар, саламатта калыңыздар.